планыңыздар бар алдыга? Мен айтып кеткендей эле биз Кыргызстандын курулуш индустриясына жаңылык алып келип атпайбызбы? Биз бир гана курулушта жаңылык алып келбей, биз кардар менен мамиледе да жаңылык алып келип атабыз десем, калп айткан болбойм да. Анткени азыр биздин кардарлардын мындай мүмкүнчүлүгү бар да. Биз стройка жүрүп аткан, курулуш жүрүп аткан объектилерге ар бирине түз трансляция коюп койдук да. Онлайн трансляция 24 саат үйдүн ээси курулуш кантип жүрүп атканын өзү көрсө болот да. Анткени дегенде жанында жүрбөй туруп эле жанында жүрбөй туруп эле, анткени дегенде бул технология Кыргызстанга жаңы келген себептен биздин кардарлардын көбү Америкадан, Европада жүргөн адамдар заказ кылып атышат үйлөрдүчү, мындай салып бергиле депчи. Алар болсо ошол жерде туруп эле, Россияда туруп эле, иштеп эле, бирок курулуш жүрүп атканын өзү түз эфир күнү түнү дебей көрүп контролдоого мүмкүнчүлүгү бар да. Демек мындай сиздер үй салып жатканда толук 100% ишенип, же болбосо эгерде ишенбөөчүлүк көрсөтө турган болсо, анда сиздер видеону берип коет экенсиздер да? Видеону бербейбиз да, биз деген ал адам деген ошол эле учурда иш үстүнөн көрө алат. Иш үстүнөн көрө алат да. Азыр деле эсте калса түз эфир менен көрө алат да. 24 саат соткасына же эмесине ссылкасын беребиз. Байке любой момент кирип көрө берет да. Анан Кудай буйруса азыр сайттан да ошол трансляцияларды жүргүзгөнгө иш алып барып жатабыз да, буйрусачы. Кыргызстанда азыркы учурда мындай жок экен. То есть любой каалоочу адам үй салам десе, биздин курулуш компания жөнүндө маалымат алгысы келсе, ал адам бир нече убакыт күтүп турса эле, бир 15 күнүн ичинде эле бир үй туруп калат, допустим, условно говоря. Ошол жерди башынан аягына чейин өзү көргөнгө мүмкүнчүлүгү болот да. Ошол жерден түз көрүп, анан жактыбы, жакпадыбы деп өзү тыянак чыгарат.